Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgızstandıklar, hurmatlı Sadır Nurkojovич. Sizlerge bugün şu Toң rayonunda Karaştu Karaşar айылынын Каракоо участкасынан кайрылып жатабыз. Мына бу сиздер көрүп турган ушул сел өтө турган көпүрө. Мына ушул жерден бир асма көпүрө туруш керек эле. Мына бу жерде сиздер көрүп турган Карашар айылынын элинин үлүш жери бир 40 гектарга чукул жер. Мына бүгүнкү күнү ушул күнгө чейин суу ичпей кургап турган учурда бул ошол жолчуларды проектировщиктердин кылган иш шалакылык иштердин айынан болуп жатат мынакей. Мына мындан бир айча мурда эле транспорт министрлигине маалымат кеткен. Алар чындыгында калыбына келтиребиз деген, бирок калыбына келтирелек. Буга чейин ошол иште жүргөн себептен баш алды келип айыл өкмөтүбүздү кыйнагандан айыл өкмөтүбүз мынтип оттук айылынан мектептин турбасын сүйрөп келип койгон карагыла. Бул деген мындай айтканда качагарга морго коюлган нерсе да, бул сууга болбойт бучу. Ичине бүтөлүп калса аны ким чыгарат могу узундугун көргүлө мынтипчи. Мынакей айла кеткен иш болуп атат бу жерде. Ана мына азыр мынтип ушул жердин ээлери да чогулуп турат. Булар да өз оюн айтат. Мына эң кече эле мына Покровкада ошол президент администрациясынын башчысынын орун басары келди. Биз да аяка барып эл өкүлү катары катыштык. Ошол жерден ушул маселени көтөрдүм. Ошол жерден ошо Азамат мырза ошо зам министрин эртең саат 2-де ушул жерге барып чечип бериңиз деди. А киши макулдугун берген. Мына азыр 3 болду мына. А киши келген жок. Муну күткөнгө дагы мүмкүн болбой атат. Ошондон улам ушул президентибиз Садыр Нуркожовичке кайрылууга аргасыз болуп атабыз. Жергиликтүү бийлик муну жасай албайт. Чындыгында алардын жумушу башка. Муну кимдер жасай турган болсо, ошо милдеттүү адамдар гана жасаш керек деп эсептейбиз да. Азыр ошо жер ээлерине да бир аз сөз берсек. Кана өзүң тааныштырып. Мен Касен Алтынбек. Буякта үлүш жерибиз бар баарыбыздын. Менде 2 гектар 34 соток жер бар. Аяка былтыр будай менен кошуп бидай дагамыз. Мына аяктын баары кургай баштады. Мага окшогон элдин баарын жердин баары кургай баштады. Асты күйө баштады беделер. Менетин бар талаага кетмей болду. Муну 1 ай эмес 2 ай мурун эле ушу көпүрө салынып атканда айтканбыз, эскерткенбиз. Анан ушундай акыбалга алып келип таштап койду элди. Эми мына дагы 10 күн өтсө бүттү ушуну менен. Анан биздин жерибиздин менетибиздин акчасын ким төлөйт? Кимге кайрылабыз? Кайсы сотко барабыз? Кимге барабыз? Маселе ушул элдин баарында ушул көйгөй менен турушат. Жака кайрылып атат, бияка кайрылып атат. Бирок чечим жок. Кимге ыйлаарыбызды, кимге барарыбызды билбей калдык. Рахмат. Кана ки дагы ким жер ээлеринен. Байкем айтып өткөндөй эле. Мына жердин баарын арендага алганбыз. Мына бул жер ФПСин жерлери да мынакей. Арендага алганбыз. Үйрөнүбүздү, майыбыздын баарын камдап алып турабыз. Суу жок. Ошого суу келсе айдайт элек дейли катары. Мына ала жай болду. Биз качан суу ичебиз, эмне болот? Мынакей кана ким дагы кимдин Мына баякта отургандын баарыныкы эле да. Баарыныкы эле. Мынакей эми балким ушул ажообузга жетип калса тез аранын ичинде чечилет деген терең ишеничтебиз. Эми чындыгында бир жолдун айынан карапайым эл жабыркабаш керек. Алардын түшүмүн эртеңки күнү ким төлөп берет? Маселе ошо болуп атат да мынакей. Эл азыр өз жанын багып аткан учурда ошондон улам ушул жалпы эле ушул жеке эле Карашар эмес азыр. Ушул жолдун айынан башка жерлерде дагы жабыркап аткан жагдайлар бар да. Мына кече жакында эле ошо Каракоо айылында да ушундай жол көпүрө бүтпөй 150 гектар күйүп кетти, коркунучунда калып, мына өтө чукулдаган араң бүтүрүштү. Ушундайларда бир жол салып атканда бир проектировщиктер дагы бир эске алып койсо. Ой, мынакей көрүп атасыздар, мына ушу турбанын кебетесин. Муну менен биз эч кандай сугара албайбыз. Бул жерге мындай айтканда бир жакшы бир көп жылга жете тургандай стандарт бир монолит куябы кандай бир асма көпүрө салдырып беришиңиздерди сурайбыз. Тоң району Карашар айылы